Тамактангандан кийин ичтин көбөөсү, кекирүү, оозго ачуу даамдын келүүсү жана панкреатит же болбосо уйку безинин сезгенүүсү туурасында бүгүн сиздерге маалымат берүүнү туура көрдүк. Эгерде бул көлгөйлөр сизди кабатырлантып жаткан болсо, анда бул маалымат сиз үчүн. Алгач уйку бези деген эмне? Кандай кызматты аткарат? Мына ушул суроодон баштайбыз. Уйку без башка орган сыяктуу эле ич көңдөйүндөгү эң орчундуу орунду аткарат. Уйку бези бул ашказандын арт жагында жайгашкан, 15-20 сантиметрге жеткен, салмагы боюнча 60-70 грамм түзгөн без болот. Уйку бездин милдети тамак ашты белокторду, көмүртекти ажыратып чыгаруучу панкреатит ширесин бөлүп чыгат. Андан башка дагы ферменттерди бөлүп чыгарат. Бул ферменттер ушул жеген, ичкен баягы тамак аштарыбызды бөлүкчөгө бөлүп, мисалы майларды бөлө турган баягы ферменттер болот, белокторду бөлүп турган ферменттер болот да. Крахмалды, углеводду бөлүп турган ферменттер болот. Ошол ферменттерди иштеп чыгарат уйку без. Бир жагынан, экинчи жагынан бул инсулин деген затты дагы бөлүп чыгарат. Инсулин бул организмде баягы кант, сахар, глюкозаны баягы бөлүп турат да, бөлүкчөгө бөлүп турат да. Ал эми уйку бези өз функциясын аткара албаса, панкреатит оорусу пайда болот. Эми панкреатит бул уйку бездин сезгениши деп коебуз да. Анын уйку бездин сезгениши бул эки түрдө болот. Бул курч түрүндө кармайт, анан жана өнөкөт түрүнө айланып кетет да. Курч бул острый, орусча айтканда остро, анан аябай катуу ооруйт. Бул учурда адам тамак иче албай калат, куса берет. Мындай учурда биз хирургдарга жиберебиз. Хирургдардын наблюдениясында балким хирургический операция керек болуп калат. Курч түрүндөгүсү эми биз бул улуттук хирургия борбору Мамакеев, Мамбет Макеевичтин атындагы улуттук хирургия борборунун биз негизи жалпы журтчулукка кечиктиргис жардам беребиз да. Ошондуктан бизде жаран курч мүнөздөгү ооруп келген уйку безин сезгениши менен көп түшөт. Азыр акыркы маалыматтар боюнча негизи уйку бези ички органдардын сезгенишинен экинчи, үчүнчү орунду ээлейт да. Көп биринчи аппендицит, андан кийин холецистит, анан панкреат деп коебуз уйку бези. Эми уйку безин бул өтө оор, курч түрүндө кармаганы өтө оор оорулардын бири. Бунун ооруган себептери ар түрдүү да. Биринчи себептерин эң биринчи себеби бул тамак аш туура эмес, тамактанууда өтө көп тамактанууда жана өтө ысык жана болсо өтө муздак ичкенде, андан сырткары ичимдик ичкиликтери, андан сырткары бул минеральный суулар, ошондой эле жанагы азыр тест татым кылып атышпайбы? Ар кандай тамак аштардын түрлөрү бар, ошол химиялык көп заттары бар, ошондуктан азыр көп кездешип атат да. Андан сырткары мунун көп дагы бир фактору бул инфекционный деп коет да, инфекционный болезньден кийин ушундай болот. Кээ бир убактарда төрөт убагында болот. Төрөттөн боюнда бар кош бойлуу адамдар да болот. Жакында эле биз бирөөнү операция кылып, бир убакта эле менде керек болсо видеосу бар, бир убакта эле кесарево сечение кылып баласын алдык, бир убакта уйку безин операция кылып, татынакай сопсону айып кетти да. Жанагы айткандай курч түрүндө булар госпитализация кылынат. Больницага жаткырылышы керек острый түрүндө. Өнөкөт мезгилинде учурунда терапевттер бизди аралайбыз. Мун үчүн жанагындай сураш керек, кандай тамактанат, спирт ичимдиктерин ичеби, же жакында инфекция болуп ооруганбы, гепатит болгонбу, буну маалыматтарды алып, ошого жараша дарылаш керек. Эгерде өт оорусу бар болсо, гепатит болсо, чогуу дарылаш керек. Өттү дагы, боорду дагы, уйку безди дагы. Анан көбүнчө ар бир кардарга өзүнчө индивидуально
лечение жазылат. Эгер уйку бези сезгенсе, анда аталган гормондордун иштелип чыгуусу азаят же таптакыр иштелип чыкпай, иштелип чыкса да клеткаларга сиңбейт да кант диабети жаралат. Бул учурда булчуңдар алсызданат, тери сезгенет, тери кесилип же кандайдыр бир жара чыккан болсо, айыгуусу кыйын болот, ооз кургайт жана тамакка тойбойт. Бул ооруга чалдыккан эмне деп айтсак, бул адамдар баягы толуп кеткенде, ашыкча салмак кошуп койгондо, анан кийин тамак ашка баягы углеводдорду, бат сиңип кете турган углеводдорду, легкоусвояемый углеводы деп коебуз да, баягы торт, анан кийин конфеттер, ошолорду көп баягы колдонгондо дагы уйку безинин жумушу көбөйүп, ушундай эмелик алып келет, бузулуусуна, функциясынын бузулуусуна. Эмнеңиз ооруп атат? Ичим көп ооруйт. Тамакты жакшы сиңире албайм. Биягым эле атыша берет. Мындай майлуу тамактар жесем, ошолор сиңбей эле ичим ооруй берет да. Көбүнчө эмне тамак жейсиз? Курулган тамактарды жейм, пирожки жейм, кола ичем, фастфуд жейм. Анан ичим көп өтөт. Ичиңиз анда бир күндө 1-2 өтөбү же 8-би? 1-2 жолу өтөт. 1-2. Тамак сиңбей калып өтүп кетет, сиңбей калат, ичиңиздин кийет. Газ чыгабы, иногда кекирип, ошондой болот. Анан ооруп курулган тамак жегенде гана ооруйбу? Курулган тамак. Көбүнчө курулган тамак жеген, майлуу жегенден кийин ооруп кала берет, Анда УЗИден көрөлү сизди. Андан кийин мен айтып берейин, Ачка келдиңизби? Ачка келем, но Бияка келиңиз. Терең дем ал. Демиңди кармап тур. Чыгар кайра. Кайра бир жолу терең дем ал. Демиңди кармай тур. Бияка келиңиз. Ашказанын астындагы без же болбосо уйку без. Уйку бездин азыр сезгенип турат уйку без. Бул эмнеден пайда болот? Бул тамакты туура эмес тамак ичкенден болот. Курулган тамакты көп жеген кишилерде болот. Газированный суусундукторду көп туура эмес тамактангандан эң биринчи причинасы. Гормоналдуу таблеткаларды ичпейсиңер. Жакында инфекция оорулар болгон эмес. Анда сиздин ооруңуздун причинасы туура эмес тамактануу. Эң биринчи диета кармаш керек. Стол номер 5 деген бул диетический тамактар. Бунда тамакты куурубай, кайнатылган түрдө, бууга бышырып, демделген түрдө жеш керек. Өзүм дагы ачууга аябай жакын да, ачуу тамактарды аябай жакшы көрөм. Ошондон дагы болот. Ачуу тамактарды азайтыш керек. Анда ачуу тамактар дагы уйку безинин иштешине, бузулушуна түрткү берет. Ачуу тамактарды да азайтыш керек. Көбүнчө кайнатылган, демделген, бууга бышырылган тамактарды жеш керек. Эң биринчи очередь. Жанагы тез даярдалуучу тамактар дагы уйку безинин сезгенишине алып келет. Фастфудтар, гамбургер, хот-дог, шаурма, ушул тамактардан дагы алыс болушуңуз керек. Анан сиз мага анализ тапшырып келишиңиз керек. Уйку безинин ферменти амилаза деп коет. Амилаза в крови, общий анализ крови, анан сахар. Если дайыма ушундай тамактана берсеңер, уйку безинин иштеши бузулат дагы, жана сахарный диабет деген оорулар пайда болушу мүмкүн. Так. Амилаза в крови деген анализди тапшырып көрөсүз. Сахарды, анан общий анализ крови. Ушул 3 анализди тапшырып келесиз. Ага чейин мындай дары ичип турасыз. Жети күнгө чейин ушуну ичип турасыз. Бул анализдерди тапшырасыз. Эң биринчи түшүнүңүзбү, диета кармаш керек. Куурулган тамактарды жебеш керек. Түшүнүңүз. Кола, фанта, спрайт, газированный напитоктор дагы уйку безинин иштешин начарлатат. Түшүндүңүз. Анан жетегинен сизге келем. Анализ тапшырып туруп, эртесин мага келесиз. Азыр ушул тамактар, ушул дарыны иче бересиңер. Анализ менен эртең мага келесиз кайра. Ал эми уйку безинин дарты кандайча ооруйт деген сурообузга дарыгер
Уйку безинин өнөкөт оорусу бул көбүнчө анда санда кусат, ичи өтөт, тамак сиңбей калат. Көбүнчө кардарлар айтат, тамагым сиңбей атат, ичим дүңкүйүп атат, кускум келет, кекире берем кечке деп айтышат. Бул мындай учурда бизге кайрылат да, бул өнөкөт оору деп биз дарылайбыз. Курч кармаганда уйку бези бул кокустан да пайда болуп калат да. Жанакындай мен жогоруда айтып кетпедимби? Тамак ашты, сиңбей органдар бузганда ар кандай нарушение болгондо, ошондо биринчи эле ушул ашказандын тушу түйүлүп ооруйт дагы. Анан керек болсо түйүлүп ооруп, анан арткы белди көздөй тарап оорутат да, катуу оорутат. Ал ооруганы улам барган сайын мындай күчөп ооруйт да, такайып ооруп турат. Андан сырткары көп куса баштайт, алы кетет, алсырайт, давлениеси түшөт, баш айланат, өңү кубаргансып өтөт, ичи көбөйүп баштайт. Анан ошондой эме болгондо мен азыр айтып берет элем, ушул убакта дароо дарыгерлерге кайрылыш керек да. Андан ары курч тийип. Эгерде бул эми азыр эгер больницага алып келип калса, азыр бизде диагноз кое турган биринчи көрөбүз адамдын, аны жакшылап текшерип, анан азыр заманбап аппаратылар бар бизде, аспаптар, ошолор менен текшерип, уйку безге диагноз коюп, биринчи дарылап көрөбүз. Эгерде убагында адам дарыгер убагында дарыланса, азыр заманбап жакшы дарылар бар, ошолор менен дарылап эметип койсо болот. Дарылабаса, эгерде күчөп ошо эметсе, анда уже операция кылат деп ойлойм. Эми операция бул аябай татаал операция. Мурун мына мисалы үчүн биздин клиникада эле, биздин республикада мурун ушул операциядан кийин өтө курчуп кеткенде анын түрлөрү болот да, жанагы геморрагический панкреонекроз деп коет, ириң панкреонекрозу, аралашма панкреонекроз деп коет. То есть уйку безинин ткандары чирип кетет да. Чирип кеткенде аны убагында эме кылбаса, мурун эски мына 95-жылдан бери, 1995 жылдан бери бир ушул эме мен алып урушуп келатам. Мурун 70% майып болуп калышы кишилерчи. Азыр мына бүгүнкү күндө ошо аракетибиз менен мына 20 жылдан ашты, ошо менен аракет кылып, өзүбүздүн методикабыз бар жакшы. Ошо методиканы биз эле эмес, бүт Кыргызстан колдонот, Средний Азия колдонот. Өзүбүздүн ошо Мамед Мөкеевичтин эмеси менен, жетекчилиги менен ошол топ түзгөнбүз. Ошол тобубуз баарыбыз биригип, ошол бир жакшы методикаларды, ошол топторубуз менен бизде патентибиз бар, распределениябыз бар. Ошонун негизинде азыр 70%тен 5%ке түшүрдүк. Бул өтө чоң жеңиш. Ал эми бүгүнкү күндө уйку безине операция жасоонун жаңы методикасы кандай деп суроо узатканыбызда, мурун биз ачып туруп эле кайра уйку бездерди чириген жерлерин тазалап туруп трубка коюп, жабык түрүндө болчу да. Жабык түрүндө кайра жаап койчубуз. Анан трубкаларды коюп койгондо ал жерден чоң бөлүкчөлөр болот, чирип кеткенче. Алар чыкпай. Эң негизгиси бул уйку безди не только уйку без эмес, любой воспалительный процесс, абсцесс тибуларды эң главный сыртты көзөй чыгарыш керек да. Ошондо организмге жеңилдик болот. Бул жерде тияка топтолуп чыкпай, анан ичинен кайра ириңдеп, анан ириңдегенден кийин ал жерде адамга зыян келе берет ириңдегенде. Анан ошондо болчу да. Биздики уже ачык метод деп коебуз. Амента бурсостома деп коебуз да. Ошо уйку безди ачып барып туруп, анан ошо уйку безди биз сыртына коюп коебуз да. Анан ошо уйку безди күндө перевязкада күндө көзөмөлдөп турабыз. Чириген жери болсо улам тазалап, жууп тазалап, ал жерге кармоого шарт түзбөйбүз да, сыртка агызып турабыз. Анын убагында перевязка кылып, эми буга аябай чоң эме керек да. Биринчи врачты ошол уйку безди сүйүш керек. Ошо ооруну сүйүш керек. Күн болобу, түн болобу, майрам күн болобу, же дем алыш күндөр болобу, ошого келип чыдап туруп эметсе ийгилик болот. Жок, операция кылып таштап койсо ийгилик болбойт. Анан ошолорду тазалап, анан ошону көзөмөлдөп турабыз. Ал уйку безин ошо ачылып койгон эмебиз. Тазаланып бүткөндөн кийин ал өзү эле жабылып кетет. Мунун да бир касиети, көбүнчө уйку безди операция кылгандан кийин жана уйку бездин ордунда
чириген ткандар бар да, ошолор кеткенден ошонун ордуна сок чыга баштайт. А сок болсо бул соляный кислота сыяктуу действие берет да. А уйку безди өзүңүздөр билесиздер, уйку без тегерегинде бүт бар тең үстү жагы ашказан, каптал жагы 12 ичеги, асты жагы да 12 ичеги, астында жоон ичеги бар. Тегерегинин бар тең крупный сосудтар бар, чоң сосудтар бар, кан тамырлар бар. Аны ошолорду жейт дагы, ошондон эң жаман, эң коркунучтуу эмеси аразинный кровотечение айтат. Ошол сосудтардын эмелерин, стенкаларын жеп салат да, ошондо канап берет да. А бул ошол биздин ачык методикабыз, ошо канаса кайра операция кылбайбыз. Ошол жерден эле, ошол тешиктен эле кайра тийип коебуз да, ошол тикен эме. А мурун болсо канап даже операционго жеткизе албай калчубуз. Уже кан агып кетчү да. А муну перевязкаларын эле же операцияга алып барып туруп, ошол тешик аркылуу эле ичин ачпай эле ошол жерден кайра тийип токтотобуз да. Панкреатит же уйку безинин сезгенүү дарты кандай ооруларды чакырат деген суроо туулбай койбойт. Сахарный диабет деген көбүнчө ооруга чалдыгып калышы мүмкүн. Же болбосо панкреас некроз дейт, ириңдеп кетет, уйку безинин жарымы алынып салынат. Ал эми дартка чалдыккан уйку безин хирургиялык жол менен алып салса, организмде кандай өзгөрүүлөр болот? Уйку безинин функциялары бузулат, милдеттери жанагындай сахар көтөрүлүшү мүмкүн, тамак жакшы сиңире албай калат, жанагындай панкреатит ширеси толук чыкпай калат, адам өз жакшы алып жүрө албай калат, өзүн жаман сезе баштайт. Ошон үчүн туура түшүндүрүш керек, эң биринчи туура тамактаныш керек. Алкоголь, жанагындай газированный ичимдиктерди азайтыш керек, колдон келсе ичпеш керек. Эң биринчиси туура тамактаныш керек. Аталган дарт уйку безинин сезгенүүсү жашы өткөн адамдарда кездеше турган болсо, ал эми бүгүнкү күндө мектеп жашындагы балдарда көп кездешет дейт дарыгер. Тилекке каршы азыркы учурда акыркы 4-5 жылда балдарда да байкалып калды. 10 жаштан үйдө уже байкала баштады. Ичи ооруйт, тамак сиңбей калат, кекирип атат деп келишет. Бул эн атасынан сурасаң көбүнчө куурулган тамак алып беришет эн аталар. Үйдөн картошканы кызартып кууруп беребиз дейт, майга пирожки жасап беребиз дейт. Ушулар тилекке каршы балдарда каттала баштады. 5-6 жыл мурун көбүнчө 50 жаштан өткөн адамдарда болчу, 50-60. Азыркы сиздер көргөндөй эле мына 40 жаштагы кардар уже ооруй баштады. Уйку бези уже сезгене баштады. Ал эми көрсөтүүбүздүн соңунда дарыгердин ата-энелерге болгон кайрылуусу менен аяктайбыз. Мен кайрылат элем, ар бир ооруганда, ич көңдөй ооруганда эң биринчи ирет дарыгерге кайрылышы керек. Азыр бизде аптекалар көп болуп, кардарлар өздөрү барып, аптекадан сурап, тамагым сиңбей калса кайсын ичем деп, мизинфорты, фесталдарды алып иче беришет. Бул дагы туура эмес. Азыркы учурда мага келген көп пациенттер айтып атышат, омепразолду алып, 1-2 жылдан бери ичип жүрдүм элем, азыр жардам бербей калды, азыр эмне ичем деп келет. 1-2-3 жылдан кийин келишет. Бул дагы туура эмес. Ошон үчүн мен кайрылат элем, эң биринчи бир жер ооруганда дарыгерге кайрылып, туура маалымат алыш керек. Бизге кайрылгандан кийин биз УЗИ, бүт ички көңдөйүн органдарды көрүшүбүз керек, туура диагноз коюлуп туруп, анан туура дарылаш керек. Балдарга 3-4 маал туура тамак, кайнатылган түрдө тамак бериш керек. Өз убагында кээ бир балдар ачка жүрө беришет, кечке чейин ичким келбейт дейт. Каны аз баланын аппетити жок болот, ал кечке чейин ачка жүрө берет. Ачка жүрө бергенде коюлат дагы таштар пайда боло баштайт. Таштар пайда болуп майда болгондо ал жанагы уйку безинин түтүкчүлөрүнө барып такалып калышы мүмкүн. Такалып калганда гана дарыгерлерге кардарлар кайрылат. Ага чейин жүрө беришет. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.